Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Ушул күндөрү мамлекеттик дума мыйзамсыз мигранттарга каршы мыйзам долбоорлорунун пакетин кабыл алууда. Расмий маалыматтар боюнча Орусияда жүргөн миллионго жакын мыйзамсыз мигрант катаал жазага тартылат. Мамлекеттик дума бүгүн мыйзамсыз мигранттарга да аларды өлкөдө отурукташуусуна жардам бергендерге да каршы багытталган мыйзамдардын бүтүндөй пакетин кабыл алууда. Резина батирлердин ээлерине да мыйзам күчөтүлөт. Быйыл өлкөдө мыйзамсыз жүргөндөрдүн кылмыштарынын саны 3 эсеге көбөйгөнүн эске алсак, мамлекеттик думада 5 мыйзам долбоорунун миграциянын пакетин приоритет катары каралууда. Бири буга чейин кабыл алынган, дагы экөө бүгүн каралып жатат. Мыйзамсыз миграцияга салым кошкон бардык булактарды өчүрүүнү пландап жатышат. Эң негизгиси мыйзамдуу жана мыйзамсыз миграцияны так ажыратып алуу керек дейт депутаттар. Мыйзамсыз миграцияга орган адамдары да, чоңдор да, коррупцияга аралашкан адамдар да катышып жатканы белгиленди. Та система организованной нелегальной миграции, которую мы сейчас пресекаем, она создала фактически большие условия и возможности для нелегальной миграции. А следовательно, количество реально существующих нелегальных мигрантов, оно объективно выше. Использование поддельных документов, готовность пребывания на территории нашей страны в статусе нелегального мигранта крайне отрицательно характеризует такого субъекта и обозначает высокую степень склонности к совершению правонарушений. Мы провели дополнительный анализ, сравнительный, как выглядят противоправные действия, совершаемые нелегальными мигрантами и трудовыми мигрантами. И могу подтвердить следующую закономерность. У нелегальных мигрантов в 3 раза выше склонность к совершению таких опасных преступлений, как терроризм, в 5 раз выше незаконный оборот оружия, в 2 раза выше насильственные преступления. И все это говорит о том, что установление дополнительного квалифицирующего признака, отягчающего вину для нелегальных мигрантов в случае совершения ими преступлений, абсолютно необходимая мера. Кроме того, те решения, которые мы принимаем, как справедливо сказал Вячеслав Викторович, это серьезный побудительный мотив к тому, чтобы вся правоохранительная система действовала более настороженно, четко, оперативно и эффективно. Поэтому в комплексе мы с вами создаем такую общую синергию обеспечения общественного порядка и национальной безопасности. Жакынкы арада мамлекеттик дума миграциялык саясатты жакшыртууга багытталган дагы 2 мыйзам долбоорун карайт. Депутаттар ортомчу уюмдарга мигранттардын экзамендерин кабыл алууга тыюу салууну жана соттун чечимисиз мыйзамсыз кызмат көрсөткөн бардык сайттарды жабууну сунуштап жатышат. Андан кийин мыйзам 2 жана 3 окууда каралат. Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1, байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9, байланыш номеру +7 925 088 02 02. Ал эми бул жаңылык мигранттар үчүн өтө жакшы кабар, сөзсүз бөлүшүп, группаларга таркатып коюңуздар. Баткендеги ипотекалык үйлөрдү курууга президент Садыр Жапаров 200 миллион доллар таап берди. Бул тууралуу турак жай комплексине капсула салуу аземинде УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтымында мигранттардын 70% тамак ашка эмес, үйгө жетпей чет жакка кетүүгө аргасыз болгон деп айткан. Эми мамлекет үй менен камсыздоо маселесин өз мойнуна алат. Баткен облусу башынан көп кыйынчылыкты өткөрдү. Бутуна туруп кете албай жатат. Президентибиз аймакты өнүктүрүү боюнча милдет тагып, турак жай курулушун көзөмөлдөөнү мага тапшырды. Баткен шаарын толугу менен кайрадан куруп чыгабыз. Заманбап жашоо үчүн ыңгайлуу шаарлардын бирине айландырабыз, деди Ташиев. Президентибиздин дагы бир чоң тапшырмасынын бири бул Баткен шаарын өнүктүрүү. Баткен шаарында мындан ары действительно шаар деп гана атап койбостон
чындап гана Баткен шаарын түзүш керек болуп атат. Ошого президентибиз чоң тапшырманы берди, финансылык каражаттарды таап берди жана ушул маселенин аягына чыгарып контролдоо үчүн менин мойнума жүктөдү. Мындан ары эми Баткен облусу өнүгөт, шаар болот. Мына могул жерлерде 12 этаждан үйлөр турат, демеле зыңгыйып. Жанагы Москвадагы үйлөр ушерде болот, Бишкектеги үйлөр ушерде болот, Баткенде. Кыргызстан өнүгө берсе мигранттар үйүнө кайтып келип үйлүү болсун деп жакшы сөздөр жаза кетиңиз. Жакшы кабар туугандар. Жумуш издеген мекендештерге таркатып коюңуз. Сиздерди тигүү цехине жумушка чакырабыз. Айлык маяна 100 000 рубльдан жогору. Айлык ар жумада берилет. Жумуш официальный, трудовой договор берилет, жатакана бекер, регистрация бекер. Дареги Ивановская область, улица Фабричный проезд, дом 5. Байланыш номери 8926 551 40 40. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңыдан келген биздин мекендештерге 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан кайрылыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.